Салам достор, кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Тиги Алихан жок, жакшы эле кечикпей кел дедим эле. Кандайсың ай? Жакшы, анара өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Каякта жүрөсүң кечигип? Кебеттең эмне? Ой, ана анара. эфир экенин унутуп койдуңбу? Ой, аны айтасың анара. Ой, эми ушу жаз келип, дыйкандар эгинсе түшүп жоготот дегендей. Ушу биз дагы картошка тегип бак отургузганбыз да. Ай, аябай чарчадым. Анан? Эх, ушу чарчагандан жада калса кийим алмаштырбай калып турмун го. Абей, чаканда көтөрүп алган турбайбы? Бакшым десе, чарчаган турбайсыңбы? Ооба. Анан чарчаганыңан газдалган суусундукту ичип жатасыңбы? О, сиз да ичесизби? Жок, Алихан. Мен газдалган сууну ичпейм да. Бул ден соолукка зыян да. Анара оозун таза эле ичебиз. Ичпейм дейм. Бул ден соолук үчүн зыян. Билесиңби, дарыгерлердин айтымы боюнча, өзгөчө таттуу газдалган суулар көптөгөн ооруларды чакырат экен. Мисалы, артериал гипертония, экинчи типтеги кант диабети, жада калса жөнөкөй эле семирүү барго, ошонун бирден бир себеби мына ушул таттуу газдалган суусундуктарды көп ичүү болуп саналат экен. Анара мен ошондо эмне? Келишимде болбой эле бомбош болуп каламбы? Семир. Ооба, эми артка жол жок. Ушундай. Эми мен сени менин келишимдүү Алиханым эмес, бомбош деп айтам. Эмне кылам мен? Эмне кыласың эми? Анара мен семирбейм, бомбош болбойм. Мен деген тармалбай экен менен көңүлдүү аткарам. Ай, достор, тамашалап койсо ишенип кетип калды го. Бирок силер дагы таттуу газдалган суусундуктарды ичпегенге аракет кылгыла. Андан көрө келгиле азыр пайдалуу көнүгүүлөрдү аткарабыз. Салам достор, кандайсыңар? Бүгүн биз үй жыйнайбыз, эшик шыпырабыз жана бардык жумуштарды жасайбыз. Ага чейин биз жылынып алалы, ысынып. Биринчи баштап титиретебиз, кана. Абайлап, мээлерибиз чыгып кетесин. Азаматсыңар, эми кол титиретебиз, оң кол. Оң кол титиретебиз. Эми сол кол. Азаматсыңар, сол кол кетти. Эми оң бут. Титиретебиз, оң бутты ысытабызбы? Ысыды, сол бут. Денебизди. Эми акырындап үй жыйнай баштайбыз. Терезелерди сүртөбүз. Чаң сорообуз. Бияка сорообуз, чаң. Эми жерге отуруп алып жуйбуз, кана. Журдук дагы, эми кол жуйбуз. Кол жугандан кийин кол жуудук. Азаматсыңар, таза жудуңарбы? Кана достор, эми сыртка чыгып алып, отун жарабыз. Таш. Азаматсыңар, отундарды алабыз дагы, ташыйбыз. Отун түшүрбөйбүз. Кеттик, ошо бойдон. Басбек, чыкка. Ай достор, кайталадыңарбы? Кош калгыла. Ата-энеңердин сөзүн угуп, жардам бергиле, макулбу? Биз кеттик. Анара сонун болуп калбадымбы? Аябай аткардың окшойт, Ооба, таптакыр семирбейм го. Газдалган сууну болуп таштадым. Азаматсың, Алихан, негизи сонун баласың да. Билесиңби, жөнөкөй эле сууну ичүү ден соолукка аябай пайдалуу да. Ал эми өндүрүүчүлөр акча табуунун артынан дагы ушул таттуу суусундуктарга ар кандай зыяндуу заттарды, консерванттарды, жыт бергичтерди кошуп, анан кийин акча табышат. Андан көрө пайдалуу эле таза сууну ичсең ден соолукка дагы аябай пайдалуу болот. Анара жаңғы суусундуктар сырты бар го. Мен негизи ошолорду карабайм беле десеңиз, сырты коозураак болсо деп алып берем. Демек сен суу сатып жатканда анын мындай курамын карабайт экенсиң да? Курамын карабайм беле. Эми мындан кийин анын курамын сөзсүз карайсың, Макул. Анара
Сиз эмне жомбашты көтөрүп алгансызбы? Ооба. Биз деген бүгүн саякатчы сары кыз менен сапарга чыгабыз да. Чын элеби? Ооба да. Анда эртерээк барбайлыбы? Ооба, анда сен албай калыптырсың, бирок менин жомбаштыгыма сен баардык буюмдарыңды салып алабыз дагы. Анан кийин саякатчы сары кыз менен саякаттап келбейлиби? Сиздикине батабы? Батырабыз да. Макуланды. Кеттик, Салам достор, биз кезектеги саякатыбызды баштадык. Бүгүн биз Алкул Осмонов атындагы номер 9 шаардык китепканага келдик. Экранга жакыныраак келгиле, биз саякатыбызды баштадык. Достор, биз балдар бөлүмүнө келдик. Бул жакта биздин кичинекей досторубуз түрдүү китептерди, жомокторду окушат экен жана ошондой эле кол сүрөттөрдү тартышат. Карагылачы, кагаздын жардамы менен ар кандай буюмдар жасашат экен. Азыр дагы сабак жүрүп жатыптыр. Достор, биз китепкананын окуу залына келдик. Бул жерден силер алгач каттоодон өтүп, андан кийин китепти окуу залында же болбосо үйүңөргө алып кетип окусаңар болот. Жана ошондой эле бул жерде алфавиттик каталог жайгашкан. Тактап айтканда, алфавиттик ирет боюнча силер автордун каалаган чыгармасын тапсаңар болот. Мисал келтирсек, бул жакта Касымалы Жантөшев деп турат. Демек, бул жазуучунун каалаган чыгармасын силер бул жерден таба аласыңар. Бул китепкана 1964-жылы ачылган жана азыркы учурда фондунда 40 миңден ашык китеп бар. Бул жерге келген окурман кыргыз элинин жана чет элдик акын жазуучуларынын көркөм чыгармаларын жана ошондой эле ар кандай жанрдагы китептерди таба алат. Китепканада улуу акын Алкул Осмоновго арналган Атайын бурч дагы бар экен. Бул айнек кутучадан биз акындын калемине таандык чыгармаларды жана ошондой эле Алкул Осмонов энциклопедияларын окуй алабыз. Ошондой эле китепканада коворкинг борбору дагы бар. Бул жерде көптөгөн түрдүү сабактар, тренингдер жана ошондой эле курстар өткөрүлүп турат. Каалоочулар келип, сабактарын окуп, компьютер үстүндө иштеп кетишсе болот. Достор, ушуну менен биздин бүгүнкү Алкул Осмонов атындагы номер 9 шаардык китепканага болгон саякатыбыз соңуна келип жетти. Биздин кийинки кызыктуу саякаттарыбыздан көрүшкөнчө, кошкула! Сон саякаттап келдик, Алихан. О, Акмарал сага чоң рахмат. Сен мени саякаттагымага негизи аябай жагат да. Бирок мындан кийин өзүңдүн эле жомбаштыгыңды алчы, буюмдарыңда толтура экен, анын баарын кичке көтөрүп жүрдүм мен. Эми өзүңүз батам дегенден кийин алдым да ошонун баарын. Анан өзүң деле көтөрүшпөйт белең. Бирок тура айтасыз. Ана эреже, бирок биз сүйлөшүкчүчү, бизге аябай сонун коногубуз келип калыптыр да. Анда биздин досторубузга тааныштыралы. Бүгүн бизде жылдыздуу конок Тилек Ашымбеков. Колчоолор. Тилек, кандайсың? Жакшы. Кандай келип болду? Жакшыбы? Алгач эле өзүңдү тааныштырып кетпейсиңби биздин досторго? Менин атым Тилек, фамилиям Ашымбеков. Мен Нарын областынан болом. Кочкор районунун Кызылдөө айылынан болом. Мен 11 жаштамын. Менин апам Эң сулуу. эң сулуу, Эң мээримдүү. Мээримдүү. Сени биз ырдайт деп да угуп калдык да. Канча жашыңан баштап ырдап баштадың эле? 10 жашымда ошо ырга кызыккам. Бөөм жаңы төрөлгөн кезде сүйүнүп, ошо ырды арнап ырдагам. Үйдө бирөөлөр ырдайт го. Үйдө эч ким ырдабайт, өзүм ырдап көнүп калыптырмын. Көп эми ырларды угуп, кинолорду көрүп угуп калдым. Бөбөңө кайсы ырды арнап ырдадың эле? Муйдусунан деген ырды ырдагам. Азаматсың.
Сен аябай бөбөгүңдү жакшы көрүп турбайсыңбы? Бөбөгүң жөнүндө да айтып берчи бизге. Бөбөгүмдүн аты Ариет, ал 1 жашка эми толду. Бөбөгүм азыр кичинеден басып атат. Буйрса басып берет. Ариетти багышасыңбы сен? Карайсың үйдөн? Кантип карайсың? Тамак бересиңби? Тамак берем, үйдөн оюнчуктар менен ойнотом, эшикке чыгарам. Ушинтип топ тесем эшикке чыгып алып. Ушинтип багам. Чыгып сен багат экенсиң да аны. Жакшы. Ырдан башка дагы өнөрлөрүң бар экен. Тамсил айтам. Анан бир этитим бар. Демек сен актер турбайсыңбы? Азаматсың. Ошондо келечекте ырчы болосуңбу же актер болосуңбу же таптакыр башка кесиптин ээси болосуңбу? Экөөнүн тең негизи болгум келет, бирок актердук чеберчилигим бар. Ырдагым да келет. Актерлук чеберчилик же ырчылык? Экөөнүн кайсынысы көбүрөөк жагат? Экөө тең эле жагат. Экөөнү тең алып кеткенге Бирдей, аракет кылат экен, Тамсил деп калдың. Ушул жактан эле бизге тамсил айтып бересиңби? Макул? Айта кой, отуруп эле, Казан оттун үстүндө казан буркурап турган болот. Аны көргөн маймыл карап турган болот. Артынан эле мышык суурулуп чыгып, мынтип айтат экен. Мышык, кел бери. Кана кыйын экенсиң. Тети казандан 2-3 эгип көрчү дейт. Аны уккан мышык, маймыл, мен коркокмун да. Мени кичинекей балдар пыш десе эле качып кетем да дейт. Маймыл айтат, мейли, калсаң калар, мен өзүм барып эгем деп, казандын үстүнө чыккандан кийин, аны кичинекей балдар чап, теп, айдай беришет. Мышык айтат, маймыл, не болду дейт. Маймыл айтат, мышык, сен айткандын баары туура экен да. Мени кичинекей балдар чап, теп, айдай берди, деди. Ай, азаматсың. Сен да бизге бир кичинекей этюд даярдап келген турбайсыңбы? Ушунда зат аткарып бересиңби? Макул. Уктап калчы айнанай, жарым сааттан кийин. Ала, уктап койбойсуң алда аны? Апа, азыр эле ойгоп турду. Карачы уйкусу келип атат. Жакшаса да жакпайт, эчтеке да кылса жакпайт. Не жагат силерге? Бул Ариет окшойт, Ариетти уктатып атып анан кийин оюңа келген. Жакшы, Тилек, сен кинолорго да тартылган окшойсуң, клиптерде да ролдорду жаратып келет экенсиң. Ушул эмгектериң тууралуу айтып берчи бизге. Мен киного чыккам дегенсе, Буйруса деген эртең депутат деген киного чыккам, Черный двор деген киного чыккам, анан бир клипим бар, Нестан Дарижан деген. Ошол кайсынысы сага кыйыныраак болду? Тасмага тартылуу же клипке тартылуу? Баары эле оңой болду, бир кыйынчылык болуп калды. Буйруса дегенде. Кандай кыйынчылык болду? Кечке туруп, Күнү ысыгына турдуңар беле? Чарчадың, курсагың ачты. Канча саат? 4-5 сааттай туруп калдык. Сен ушу клиптерге катышып, кинолорго тартылып анан ырдап да жүрөт экенсиң. Деги бош убактың болобу? Бош убакыт болот. Мектепке жетишесиңби? Жетишип калам. Бош убактыңда эмне кыласың? Кээде китеп окуйм, кээде эшикке чыгам, кээде ырдап калам. Мектеп жөнүндө айтып берем. Мектептеги досторуң тууралуу, мугалимдериң, алар сен ушул киного тартылып, клиптерге түшкөнүңө кандай карайт? Менин досторум, жакын досум, мектепте Дархан деген, анан Умар деген досум бар. Мугалим эжем Жылдыз Токтобаева. Жылдыз эжем бир съемка же эметип калса, айтат, макул барып кел бар, ийгилик деп айтат. Кайсы сабак сага көбүрөөк жагат? Көбүрөөк математика. Математика сабагы. Кайсы сабак жакпайт? Эч ким жакпайт, баары эле жагат. Баардык сабактарын жагат, чын эле? Азыр сен канчанчы классың? 4. Мага ушу 4-чү класс аябай Баардык математика сабактар жакчы да. жакчыбы? Баардык сабактар. Азыр болсо эскерсинчи деп коем. Тамаша. Азыр мага көбүнчө тарых анан география сабагы жагат. Бирок сага математика деле аябай жакшы сабак.
Музыка сабагы да жакса керек, Музыкада жагат. Музыкадан ыр үйрөнгөндө өзү жаңа обондорду кошуп ырдап кеткем да. Бир жолу бир ырды жаттап туруп, ошого обон өзүмчө кош ийгем да. Өзүм билбей туруп эле мындай эле кошуп кеткем обон. Импровизация. Кошуп кеткем. Ошол ырыңды ырдап бере аласыңбы азыр? Макул. Ордуңан эле. Тарыхы бар нечен, ынтымагы дайым бекен. Ала тоо бешиги башым ийип тазим этем. Керемет аймагы, желбиреп турсун байрагы. Булагым ташарып, булбулдай сайрагым. Кыргызстаным, Кыргызстаным. Керекпи бир өзүңө арнайм жаным, аябай тамчы каным. Кыргызстаным, Кыргызстаным. Билем мен бир өзүңө арнайм жаным, аябай тамчы каным. Азаматсың. Мектепте Умар, Дархан деген досторум бар экен, Кыздардан курбуларың барбы? Бар. Раяна классташтарым болот. Мындай Раяна толтура классташтарым бар. Раяна. Раяна элеби? Раяна, Дилнура, Адеми. Кимиси менен көбүрөөк мындай тил табышып жакшыраак сүйлөшөсүң? Бардыгына. Бардыгы мененби? Раяна менен өзгөчө болуш керек, Раянаны 3 жолу айтып салдың. Жакшы, сонун тилек. Анан келечекте буюрса 2 кесиптин тең ээси болгонго аракет кыласың. Кандай киного тартылсам экен деп кыялданасың? Бир чоң сериалга тартылгым келет. Кандай каармандын образын жараткың келет? Бир жакшы образдын. Терс каармандын ролун аткарып берчи десе аткарып бересиңби? Жаман кишинин мындай. Актер деген барыңыш керек, жаман жакшы эчтекесине карабай. Негизи өзүңө кандай образ жагат? Мага жакшы балдардыкын, жана балдар менен тил табышып кеткен эмелер жагат. Мындай ынтымакка чакырган образ. Тилек, сен азыр бизге мындай жакшы баланын образын, анан жаман баланын образын жаратып бере аласыңбы ушул ордуңан эле? Биринчи кайсы? Биринчи китеп окуу. Жакшы баланын образы экен, Жаман баланын образы. Жакпайт ушу тетигиттер. Окуйм мен эчтеке. Баары эле жакпайт. Мугалим эжем да жакпайт. Ай, Азамат. Жакшы баланыкычы? Жакшы баланыкын алып китеп окуйт. Бияктан кой, математикага кылайын. Дагы толтура үй ишlerim бар эле. Эртең эжем 2 койбосун. Ай, Азамат. Жакшы. Сен демек жакшы бала экенсиң, жакшы окуйт экенсиң, клиптерге, кинолорго тартылат экенсиң. Ал эми спорттун кайсы бир түрүнө кызыгасыңбы? Футболго кызыгам. Футбол кичинекейимден эле бери жагат. Ушу кичинекейимде футбол деп кыялдалчумун. Балдар менен эле эшикке чыгып, футбол ойноп, кайра үйгө кирчимин. Негизи өзүңө кайсы футболист жагат? Футболист Месси жагат. Месси. Азамат. Месси жаңкы Лига чемпионов жеңге ошондон кийин жагып калдыбы же ага чейин эле жакчы беле? Ага чейин эле жакчы. Кыргызстандык футболчуларды билесиңби? Ооба. Ким жагат мисалы? Мирлан Мырзаев. Мирлан Мырзаев. Азамат. Сонун. Дагы кандай хоббилериң бар? Хобби. Волейбол. Балдар, эке. Сен жогоруда айтып кетпедиңби ушу кинолорго, клиптерге, роликтерге тартып жүрөм деп? Ушул чыгармачылык чөйрөгө кантип келип калдың эле? Менин байкем алып келген. Амир байкеме чоң рахмат айтам. Бирок биринчи кастингге катышкансың да, Тилек? Ооба. Акка көп балдар келген. Анан ушу сенин оюң боюнча эмнеге сени тандап алышты? Жакшы аткарып берген, экранга да жакшы. Ушуларга дейм.
Жакшы. Анан сен ушул чөйрөдө жүргөндөн кийин жакшы көргөн актеруң бар болсо керек, жакшы көргөн ырчың. Алар тууралуу айтып бербейсиңби? Жакшы көргөн актерым Эмиль Эсеналиев. Эмнеси менен жагат ал? Жана Даң-даң дегенби? анан ырчылардан Мирбек Атабеков жагат. Мирбек Атабеков. Мирбек Атабековдун кайсыларын жакшы көрөсүң? Суранам жалынам, анан Мурас дегенде. Ушу суранам, жалынамды бирөө ырдап берген окшойсуң, Ойлонуптур, шашпай айтсам айтпасам деп туруп айттым го. Эмилдин ошол сага жаккан образын аз жаратып бере аласыңбы? Жаңкы чала спортик. Жаңа айттым го ошол жагат деп. Мак эмне койбойсуңбу? Даңсың го дейт го. Ошо эле жагат. Жакшы. Үйдөгүлөрүң сага жардам береби? Мисалы, актер болгондон кийин ролду жатташ керек, туурабы? Даярданыш керек. Үйдөгүлөрүң кандай карайт? Мындай карайт деп койбойсуң. Же биринчи үй жумушун жаса, сабагыңды окуп бүтүр, анан кийин бар дешеби? Биринчи үй жыйна эметпейт, сабаң окулуп бар дейт. Кээ бирде жетишпей калсам, сабаң эртең окуп коесуң дейт. Демек эки жактан тең жардам берет. Кандайсыңар, достор? Коничива. Мени керемет дагы эле бир нерсе жеп жатат деп ойлоп жатасыңарбы? Бүгүн мен силерге ушул кытыратмаларга тиешелүү лайфхак көрсөтүп берем. Стөлдүн үстү кир болбошу үчүн таңгактарды өзүбүз эле жасап алсак болот. Кеттик анда. Бизге кагаз керек. Ар кандай түстөгү кагаздарды алсаңар болот. 20 сантиметр кылып кесип алабыз. Мынакей, достор, силер дагы стөлдүн үстүн кирдетпей, ушинтип жасап алсаңар болот. Эми экинчисин баштайлы. Экинчисин жасоо үчүн чоңураак кылып кесип алабыз. Эми бул жака каалаган нерселериңерди салып койсоңор болот. Лайфхак түрмөгүн калтырбай көргүлө, жакшы калгыла. Боймо Алихан, кереметти кечке жалдырап карап калдың го. Мага бир нерсе айтып берем деп атпадыңбы? Ай, анар унутуп калган турбаймынбы? Анар эже, мен кече сабактан келе атыпчы. Бир кичинекей күчүктү көрүп калдым да, ал ыйлап отур. Аны деген башкалар тепкилеп, соккулап ыйлатып атышыптыр да. Ага бооруму уруп кетип, тиги итке болушу аны үйгө алып келдим. Бак, ушундай санан. Анан атам болсо аны бактырбай койбоду. Анысы деле үйдө бирип турат го, экинчисин эмне кыласың деп. Анан мен аны көчөгө калтыргым келбей, аны досума берип койгом. Азаматсың Алихан. Ушундай боорукер баласың да. Ал күнчүктүн кендири кесилиптир да. Анар эже, сиз кыргызчасын эле айтып отурса, Франция, Италия, Испаниядан которулган эмес, грек.
Жок, кендири кесилүү деген кыпкыргызча эле сөз. Анда эмне мен бул сөздү биринчи жолу угуп атам го. Же маанисин түшүнсөмчү. Тилимпостон сурабайлыкпы? Чын эле. Кеттик. Кандайсыңар, достор? Романы көргөн жоксуңар, күндөн күндө эле кечигип атат ал. Кандайсыңар, достор? Кандайсыңар деле? Кандай? Эмненин баарын эле көтөрүп алгансың? Эмне башка жерге көчүп атасыңбы? Эсиме болуп калды. Жок, эч жака көчпөй элемин. Анан, эмне базардан келе жатасыңбы? Ооба, эчем экөөбүз базардан келе атканбыз. Анан, могу кийимдер алып алганбыз. Сен көрүп калып, кайрылып калбадыңбы? Эмне кийимдерди алдың? Кана көргүзчү. Ай, ушунун баары сенин кийимиңби? Ай, сага сонун жарашат экен. Жок, бул меники эмес. Анан кимдики? Көп баласы бар эже бар. Кендири кесилип жүрөт. Ошолорго эжем экөөбүз алып барып жатканбыз. Кендири кесилип дейсиңби? Ал эмнени түшүндүрөт? Түшүнбөй калдым дечи. Ооба, түшүнбөй калдым. Достор, силер түшүндүңөрбү? Түшүнсөңөр мага айтып берип койгочу. Кендири кесилүү. Ал колду кесип алган болот. Кенен эси алып жүргөндө элестетем. Кичинекей баланын түшө кесүү эмеспи? Байкабай кесип алган нерсе. Мындай сасыкка эмесмин. Кендири кесилүү. Бир нерседен кем болуп азабын тартуу, өтө муктаж болуу, кыйынчылык көрүү, аргасы түгөнүү дегенди билдирет. Маселен, кендирим кесилип, бала чакама жете албай олтурбаймбы? Бул сүйлөмдө акча каражатым жок, кыйналып, балдарыма бара албай жатпаймынбы деген ойду кендирим кесилип деген бир сөз менен эле түшүнсөк болот. Эми түшүндүм. Кендири кесилип деген муктаж болуп, эмне кылаарын билбей турган учурда айтылат турбайбы? Кендир деген эмне, билесиңби? Кыйынчылык көрүп? Жок, кыйынчылык көрүп, ал кендири кесилүү дедик. Кендир деген сөздүн өзүнчө мааниси бар. Кендир жип деп уктуң беле? Ооба. Кендир деген таар соокко, аркан жип жасоого керектелүүчү өсүмдүк бар. Кендирди өсүп турган көргөн эмесмин, бирок кендир жипти билем. Үйдө бар. Атам керектүү учурда колдонот. Мага кайрыла кеткени жакшы болуптур да. Эмнеге? Кендири кесилүү, кендир деген сөздүн маанисин билип алдык. Эми сага жардамдашайынбы? Жок, өзүм эле эс алып көтөрүп кете алам. Убар болуп каласыңбы? Жок, убар болбойм, Ромай. Кел, көтөрсүн. Чын эле? Жеңил болуп калды. Кана, эми достор менен коштошуп алалы? Кошкула. Кошкула, достор. Жүр, эми кеттик. Мен маанисин түшүндүм. Чоң рахмат. Аделя менен Ромага чын эле ыраазычылык билдирелик, сонун кылып бул сөздүн маанисин түшүндүрүп беришти. Эми маанайың дагы көтөрүлүп калды сенде. Эми досторуң дагы маанайын көтөрүш үчүн аларды оюнга чакырбайлыкпы? Кандай дейсиң? Макул. Достор, биздин телефонубуз эсиңерде болуш керек. Болбосо эскертип коелук. 0312 39 15 86 номерине чалып, бизден сонун таттуу белектерди утуп алсаңар болот. Конти Pastry компаниясынан бента торт жана сонун даамдуу ширин пирожныйларды утуп алсаңар болот. Достор. Бирок силердин ордуңарда болсо мен дароо катышмакмын да. Анда эмесе, эгерде бизде телефондук чалуу болсо, биз Алихан экөөбүз силерге суроолорубузду окугубуз келип жатат. Азыр биз силерге бир табышмак беребиз. Ошол табышмакты конткой угуп, анан ошол табышмактын жообун айтсаңар, анда силерге ушундай сонун белектерди беребиз. Анда эмесе, табышмакты айта береликпи? Макул. Биринчи табышмакты сен оку. Бышырса аш болот, бышырбаса куш болот. Бул биринчи табышмагыбыз. Экинчиси өзү кардай, даамы балдай, тишке жумшак, бирок муздак. Бул эмне? Анан үчүнчү табышмагыбыз. Биздин үчүнчү табышмагыбыз ашка салса жоголду, анын даамы оңолду. Анда эмесе, достор, биз силерден чалууларды күтөбүз. Мына ушул 3 табышмакка жооп берсеңер, бизден сонун Conti Pastry компаниясынан таттууларды утуп алсаңар болот. Мен дагы утуп алгым келип атат. Байын айтпадым эле биз эле качып жиберели деп.
Кой, биз бул таттууларды көрүүчүлөрүбүзгө, кичинекей бөбөктөрүбүзгө тартуулайлык. Табышмактар анча деле оор эмес, жакшылап ойлонсоңор табасыңар. Кана анда эмесе бизде көрүүчүбүз бар болсо, байланышка чыкса биз менен. Чалуу бар экен бизде. Саламатсыңбы? Алло. Кандайсың? Куруп кетти окшойт, Толкунданып кетти. Толкунданып кетти окшойт. Дагы бир жолу эскертип кетелик. 0312 39 15 86 номерине чалгыла достор. Таттуу Конти Пестри компаниясынан сонун белектерди тартуулайбыз. Болгону 3 табышмакты беребиз. Ал эми ал табышмактын жандырмагын тапсаңар, бизден сонун белектер. Табышмактарды да бир жолу окуп коелукпу? Макул. Анда биринчи табышмак бышырса аш болот, бышырбаса куш болот. Экинчи табышмагыбыз, мага ушул табышмак аябай жакты. Өзү карыдай, даамы балдай, тишке жумшак, бирок муздак дейт. Саламатсыңбы? Саламатсызбы? Атың ким? Алина. Алина. Каяктан чалып жатасың? Оштон. Азаматсың Алина. Анда биринчи табышмакты окуп коелук, Макул. Биринчи табышмак бышырса аш болот, бышырбаса куш болот. Бул эмне? Күрүч. Жок. Ойлонуп көрчү дагы, Алина. Бышырса аш болот, бышырбаса куш болот. Аны бышырса ал тамак болуп калат. Азаматсың Алина. Азаматсың. Экинчи табышмак. Өзү кардай, даамы балдай. Тишке жумшак, бирок муздак. Балмуздак. Туп-туура. Туура. Үчүнчү, акыркы табышмак. Ашка салса жоголду, анын даамы оңолду. Бул эмне? Азаматсың, баракелде Алина. Биз сени куттуктайбыз. Бүгүнкү оюндун жеңүүчүсү деп сени табабыз. Анда эмесе Алина, туугандарың же болбосо жакындарың же өзүң эртең бизге Жаш гвардия бульвары 59га келип, так ушул биз жогоруда айткан Конти Пестри компаниясынын таттууларына сертификатты алып кетсең болот. Рахмат сага Алина, Аны реже. Бирок мен жаңкы күчүк дагы деле эсимден кетпей атат. Неге? Билбейм, аябай боорум ооруп кетти окшойт. Тиги досум да жакшылап багып экен. Бүгүн карап коесуң да барбы? Баса күчүк демекчи, бүгүн дагы бир кызыктуу күн экен, билесиңби эмне күн экенин? Эмне күн экен? Бүгүн лабораториялык жаныбарларды коргоо күнү. Лабораториялык жаныбарлар деген эмне? Лабораториялык жаныбарлар бул биологиялык, медициналык, ветеринардык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн колдонулган жаныбарлар экен. Аларды атайын лабораторияларды багышат. Жанакы космоска биринчи учуруп көрөт го иттерди, белка менен стрелка. Ошондой сыяктуу элеби? Ошондой сыяктуу жаныбарлар экен. Алар бизге аябай зарыл, себеби ар кандай дары дармектерди алуу үчүн, мисалы, так ушул жаныбарлар бизге жардамга келет экен. Ошондуктан аларды жакшылап коргошубуз керек экен. Деги эле биз баарыбыз жаныбарларга өзгөчө аяр мамиле жасашыбыз керек. Себеби алардын көбү жаратылышта сейрек кездешип, же болбосо таптакыр жоголуп баратат. Мисалы, эки баштуу жылан өтө сейрек кездешүүчү жаныбарлардын катарына, жандыктардын катарына кирет экен. Сиз ажыдарды айтып аткан жоксузбу? Жок. Ошондой да жылан бар бекен? Ооба, эки баштуу жылан бар экен. Ал мындай сейрек кездешүүчү сойлоочуларга кирет экен. Чын эле ал жөнүндө маалыматтарды мен дагы жакшы билбейм, бирок мага дагы кызык болуп жатат. Анда көрбөйлү Аныржи? Кел анда, жаныбарым, жандосум түрмөгүндө так ушул жандык тууралуу сөз болот. Салам достор, кандайсыңар? Достор, мен жыландардан аябай корком. Баары эле коркутпош керек, Жаратылышта жыландардын аябай көп түрү бар. Жада калса, эки баштуу жыландар да болот экен. Элестетсеңер, алардын буту колу жок. Бирок алар ошол эле учурда тез кыймылдашат жана тез аңчылык кылышат. Алар укпайт, бирок өтө сезимтал болушат. Олжосун алыстан эле сезишет. Бул көрүнүш полицефалия деп аталат. Эки баштуу жыландар өтө сейрек кездешет.
эки баштуу жыландар жапайы жаратылышта жашашат. Ар бир баштын өзүнүн мээси бар. Жана алар өздөрүнүн көз карандысыз жаныбарлардай алып жүрүүгө аракеттенишет. Алардын курсагы да бир. Аларга жырткычтардан качуу кыйыныраак болуп калат. Анткени алардын эки башы эки башка кыймылдагандыктан жүрүүсү жай болуп калат. Жырткычтардын коркунучунан тышкары эки баштуу жыландардын тамактануусу да оор болот. Элестетсеңер, алардын эки башы олжоо үчүн өз ара күрөшүшөт. Изилдөөчүлөр тарабынан алардын пайда болушу азырынча аныктала элек. Бирок алар экологиялык начар фонунда мутация деп эсептешет. Бул жаныбарлар кээ шарларда жашашат. Мисалы, түштүк чыгыш Африкада. Айтистердин айтымында алар 1000 жылда бир жолу төрөлүшөт. Бул уникалдуу жаныбар. Анын эки башы, эки мээси жана бир курсагы болот. Зоопаркта тамактандырууда биринчиси экинчисинин тамагын жебеш үчүн баштарынын ортосуна жемил калак коюп коюшат. Достор, силерге бүгүнкү эки баштуу жыландар жөнүндө маалыматтарым жакты деп ойлойм. Көрүшкөнчө. Абдан кызык экен. Ооба, чын эле аябай кызыктуу жандык экен. Анда эмесе Алихан биздин конугубуз да келип калыптыр да. Ооба, чын эле. Анда эмесе достор, бүгүн бизде жылдыздуу коногубуз Абдраимов Эмир. Кандайсың, Эмир? Сиздер кандайсыз? Маанайың жакшыбы? Кандай келип алдың? Жакшы келип алдым. Бүгүн деген газдалган суусундуктардын күнү экен. Эртеден бери таттуу газдалган суусундуктар ден соолукка зыян деп жатабыз. Алихан эми мындан кийин ичпейм, ичсем дагы бир аз эле ичем деп атат. Сенчи күнүмдүк жашооңдо кандай суусундуктарды жакшы көрөсүң? Мен негизи күнүмдүк жашоомдо газдалган суусундуктарды жакшы көрөм. Бирок ошол эле учурда азыраак ичкенге аракет кылам. Азаматсың. Биздин улуттук суусундуктарды максым, жарма, чалап ичесиңби? Аларды көчөдөн аябай көп ичем. Билесиңби, ушу газдалган сулар деген ичсеңчи, мынтип ичиң чоңоюп семирип кетесиң. Ичпеш керек да ошон үчүн. Алихан ошондон коркуп эле ичпейм деп атат. Экөөбүз жок ичпей жүрө эле анда. Толуп кетем деп. Кандай эмесе Эмир, өзүң тууралуу айтып берчи биздин досторго. Мен өзү атым Эмир, 13 жаштамын. Ошо. Актёрдук чеберчиликке кызыгат экенсиң, Кандайча кызыгып калдың? Мен ал жакка кичинекей кезимден эле өзүмдүн талантым бар болчу экен. Кичинекей кезимде ар кандай нерселерди көрүп алып алар туура. Ошол талантымды апамдар билип, мени шайыр эжекеге алып барган. Ал жактан мен окуп, өзүмдү таныттырып алдым. Эмнелерди туурач экенсиң, кечирип койчу Алихан, суроо берейин деп жаткансың, Мен өзүмдө көбүнчө Сека деген вайнер бар го, ошонун вайндарын көбүнчө туурач экен. Жана болсо кинолордон кыскача үзүндүлөрдү жаттап алчу экенмин да, ошо сөздөрү менен. Кинолордон кайсы кинондун кайсы актёрдун образы жакшы эле? Мага Шумкарбек Бешеналиевдин көбүнчө ролдору жагат. Ал мындай бир аткарганда ар кандай ролдорду аткарып коет да. Ошон үчүн мага Шумкарбек Бешеналиев жагат. Үй бүлөң жөнүндө сүйлөшөлүчү. Үй бүлөдө канча бир туугансың? Мен үй бүлөмдө 3 бир тууганмын. Үй бүлөмдө эң чоң баласы мен болом. Менден кийинки бир карындашым бар. Жана бир иним бар. Ошо иниң, карындаштарың сени мынтип сабакка отсаң келип тажатып, же иш кылып бир жашооңдо кичине тоскоолдук жаратпайбы? Алихан өзү тууралуу айтып берет. Менин иним аябай тентек. Аты ким? Анын аты Рамис. Рамистер тентек болот негизи. Ал 5 жашта. Ал
мен сабак жазып атканда көбүнчөсү келип дептерлериме чипс алып же болбосо ар кандай эмелерди кыла берет да. Бирок сен урушпайсың аны. Жок, мен урушпайм. Ушу эниң менен бир кызыктуу учур болду эле мынтип. Бир кызыкчу учурду эстесең эле күлкүң келе бергенчи. Ооба, бир кызыктуу учурум болгон. Ал мындан 1 жыл мурун мага келип алып кийимин чечип бер деген. Анан мен ага мен чечкенди унутуп калдым да, канча чечет эле десем, ал өзү мага чечип туруп, мына ушунчу чечет деп мага өргөтүп алып турган кетти. Жакшы. Анан актёрдук чеберчилиги мындай күнүмдүк жашоодо актёрдук чеберчиликти колдонбойсуңбу? Мисалы, мен билгенден кээ бир балдар мен бүгүн ооруп калдым деп жатып алат, Жок, апасына же болбосо мектепке барып өзүнүн актёрдук чеберчилигин колдонуп жибериши мүмкүн. Жок, андайларды көп кыла бербейм. Негизи мында актёрлук чеберчиликке кызыкпаган деле адамдар көп экен, мынтип отуруп сабактан эле башым оорутат, ичим оорутат, сабактан кетип калат го акыркы сабактардан. Андай учур болду эле. Кайра Алихан өзү тууралуу айтып берет. Жок, эми кичинекей класстарда эле 1-2 жолу алгам. Болуптур да демек, Жок, 1-2 эле жолу ал мындай кичине мындай жакпаган эже болчу да. Эми сен айтып берчиңди. Мен көбүнчөсү мурун 5-4 класс кезинде мындай текшериш жазабыз, чат жазуу жазабыз дегенде ошентип кетип калчумун кээде. Кээде. Болуп чыккен да демек. Текшериш демекчи. Кайсы сабактарды жакшы көрөсүң? Мен жакшы көргөн сабактарым бул кыргыз тил жана кыргыз адабият. Анан литература сабагын жакшы көрөм. Орус тили жана орус адабият. А сен өзүң негизи эле ушу жалпы мектепте канча деген бага окуйсуң? Мен өзүм 4-5 окуйм. 3 барбы, чынын айтчы? 3 эми 1 окуйм. Анда сонда. Жана текшерүү иштеги 3 да. Жакшы. Мектептеги досторуң тууралуу айтып бер. Мектептеги досторум менин булар Эрбол, Бекзат, Салават, дагы бир Бекзат деген дос экен бар. Анан Ислам деген досторум бар. Алар мындай ар дайым мен кыйынчылыкка келгенде дагы мени колдоп, досум эме кылба, мындай кылба деп мага мындай акыл үйрөтүп берип турат да. Кандай кыйынчылыктар болду эле кичпочу Алихан? Мен жашоомдо мындай жанагы өспүрүм курактап өткөн го. Переходный возраст деп орусча айтканда. Анан ошондой болуп атканда мен апамдардан көп уруш жегем, ошондой убакталар мага келип дайыма колдоп турушканда эч качан мындай жаныман барчынар деп кетип калган эмес. Сонун. Ал эми сени колдогон курбу кыздарың барбы? Ооба, курбу кыздарым бар. Булар Мерим, Мадина жана Бактыгүл. Дагы бир Нурзина деген классташым бар. Нурсен, досторуң аябай көп экен. Сен досуң болуш үчүн ал бала же кыз кандай сапаттарга ээ болуш керек? Мисалы, калп айтпаш керек, жалкоолонбош керек деген сыяктуу. Же мындай жанында отуруп зедип кетпей, ал мындай тамашалап туруш керек, көбүрөөк сүйлөшүп. Ооба, мындай мен досум болуш үчүн ал мындай эч качан эч жерден уялбаган, же болбосо эме кээ бир достор бар го. Бир аз отуруп эле кетип калган, андайлар болбош керек да менин жашоомдочу. Дайыма сенин жаныңда болуш керек. Дайыма эмес, бирок мындай кыйынчылык учурда көбүнчөсү менин жанымда болушум керек. Биз Алихан экөө сенин досуң боло алабызбы? Ооба, боло аласыздар. Биз жаныңда болгонго аракет кылабыз, биз тамашалашабыз. Ооба, кыйынчылыкта дайыма жаныңда болобуз. Сонун. Анан келечекте эмир ким болгуң келет? Өзүңдүн келечектеги кесибиң тууралуу айтып берчи. Мен өзүмдүн келечектеги кесибим бул өзүм программист да болгум келет, жана актер болгум келет. Ушу программист же актерлук чеберчилик? Экөөнүн бирөөсүн танда десе. Мен анда актерлук чеберчилик тандамакмын. А бош убактыңда эмне кыласың? Деги эле сен бош убактың болобу? Ооба, негизи бош убактым көп эле болот. Мен бош убактарымда практика менен ойнойм, же болбосо китеп окуйм. Анча-мынча да ырдап турам өзүм үчүн. Хоббиң эмне? Хоббим ырчы жазма. Кандай китептерге кызыгасың эмир? Мен өзүм адабий китептерге кызыгам. Жана жогоруда кичине ырдайм деп да калдың да, ыр жазып. Сен өзүң мындай автордук ыр жазып, анан ошолорду ырдайт окшойсуң, а? Эми өзүм мындай сөздөрдү эме кылып жаза албайм, бирок ар кайсы ырдан мынтип жазып эме кылып көргөм. Импровизация деген кетип калат, арасына. Ошондой барбы чыгармаң, Жок, азырынча чыгармам жок, мындай эле ойлоп отуруп, 1-2 сөз жазып коюп дегендей. Азыр анда бизге бир кыскача ыр ырдап бербейсиңби? Каалаган ырыңды. Каалаган ырымды.
Сен ушу эчким жоктогун билесиби? Эми өзүң үчүн ырдагандарыңды бизге ырдап берчи. Анда мен Ортуңан. Карап ай кайрадан сени самап. Күттүм. Жалым жалгыздыктан жадап бүттүм. Азаматсың. Эмир үйдөгү бир жумуштарды жасап жатып, ырдап аткарат болуш керек, э? Үйдөн 3 тууган, сен улуусу экенсиң, мен билем, улуулар үйдө аябай көп жумуштарды аткарат. Идиш жууй, тамак жасашат, үй жыйнашат. Сен үйдө аткарчу жумуштарың тууралуу айтып берчи. Мен үйдө аткарчу жумуштарым анча-мынча да тамак жасайм. Тамак жасаганды билесиңби? Кайсы тамактарды көрүп жасайсың? Мен кайсы тамактарды Жумуртканы сыга бышырганда коесуң. жок. Макарон кылганды билем. Жана шорпо кылганды билем. Жумуртка курганды билем. Жана Алихан айтпакчы, жумуртканы сыга бышырган деген. Сен менен аябай достошкубуз келип атат. Сонун тамактар жасай турбайсыңбы? Дагы кандай жумуштарды аткарасың үйдөн? Дагы үйдөн үйдү жыйнайм, шыпырып, полдорун сүртүп. Анан апамдар жок болуп калганда, карындашым жок болуп калганда идиштерди жуйм. А бирок идиштерди карындашың жуйт. Карындашым экөөбүз жуй беребиз. Амак салмак. Атайын бир күн сен жуйсуң деп бөлүшүп аласыңарбы? Жок, антип бөлүшпөйбүз, мындай кимибиз бош болуп калсак жуй беребиз да, антип атандашпайбыз. Бош болбош мындай атайын телефон көрө калып, же болбосо ай азыр мен сабакка даярданып атам деппи? Бир эшикке чыгып, азыр бир жака барып келиш керек болуп атат деп кетип калган учурлар болду эле. Андай учурлар көбүнчөсү эле болот менде. Карындашың аты ким? Карындашым аты Адиля, ал азыр 5-класста окуйт. Адиля, эми мындан кийин Эмир байкеңе көп ишене бербе. Анан Эмир, сен тамсилдерди аябай сонун айтасың деп уктук биз. Айтып бересиңби? Макул. Аны ордуңан эле бир сонун бир тамсил айтып бербейсиң бизге? Лев Николаевич Толстой. Арыстан менен чычкан. Бир жолу арыстан уктап жатканда чычкан үстүнө чыгып алып, нары секирип, бери секирип ойноп жүрөт. Бир маалда арыстан ойгонуп кетип, чычканды кармап алат. Чычкан арыстанга жалынып, жалбарып, эгерде сен мени кое берсең, бир күнү сенин жардамыңа жараймын дейт. Арыстандын күлкүсү келип жатып, макул деп чычканды кой берип берет. Арыстанды бир күнү мергенчилер кармап алып, бакка чырмап, байлап салышат. Арыстандын гүрүлдөгөнүн уккан чычкан арыстанга дароо жетип барат. Арыстандын жибин тиштери менен кырчып, арыстанды бошотот. Андан соң чычкан: "Билесиңби? Мен сенин жардамыңа жарайын дегенде, сен мени шылдыңдап күлгөнсүң. Мына эми өзүң уят болуп олтурасың" деп арыстанды уят кылган экен. Азаматсың. Ушу тамсилди сен канча убакытта жаттап бүттүң эле? Мен бул тамсилди 2 күндө жаттап бүттүм. Азаматсың. Эмир азыр бизге дагы бир сонун этюдду аткарып берет экен. Эмир, сен бир топ этюдтарды да аткарат экенсиң, аларды дагы жаттаганга бир топ убакыт керек болуш керек, Аларды жаттаганга анча деле көп убакыт эмес. Даярданганга мисалы. Аларды өзүң эле ойлоп табасыңбы же бир жактан алып же жаттайсыңбы? Жок, өзүбүз ойлоп табабыз. Кээде мындай жаңы плагиат деп коет го, бир жактан урдап, ушундай бир идеяны урдапчы. Ушундай болду эле? Андай негизи мындай идеяны урдап, бирок бир аз башкачараак өзгөртүп чыгарган. Өзүңдүн бир нерсеңди кошуп, анда достор күтүп жатышат. Бир этюдду көрсөтүп аткарып бересиңби? Макул. Ой. Жакшыбы? Апа! Колуң жакшы эле? Колум ооруп кетти го.
Анан сен Эмир бир топ тасмаларга да тартылганга жетишиптерсиң. Азыркы тапта бар ушунчалык кубанып, сүйүнүп, жыргап көрүп жаткан Агай сериалында дагы роль жараттырсың, Ошол ролуң тууралуу айтып берчи. Мен ал жерде мындай подачынын үй баккан кишилер бар. Ошондой кишинин баласы болгом да. Ал мен өзүмдүн ролум боюнча мен мындай өзүм аябай окугум келет. Бирок мындай окуганга эмем жок. Шарт жок. Шарт жок. Анда ошол ролуңан Бир кыскача ошол жерде аткарган. Бир сценкаңды аткарып бербейсиңби? Макул, мен ал жерде ыйлаган же Жашоодон көрө эле ошону. 11. Эй, Тинди, турчу, айтып алайынбы? 11 Б, анан бир айгыр. Айгыр болбосо каяктан үйүр болмок эле. Деген роль. Сонун Эмир, мен ыйлагым келип кетпеди. Сонун бала экенсиң Эмир, сага ийгиликтерди каалайбыз. Биздин студиябызга дагы келип тур. Биздин болсо убактыбыз аягына чыгыптыр. Балдар менен коштошолукпу? Макуланда кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө жакшы калгыла. Жакшы калгыла.